Батысыңар жолдаштар! Кыргызстандын чегара коопсуздугун чыңдоо багытындагы иштер уланууда. 18 октябрда УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев Чүй облусундагы Гемен чегара заставасына барды. Төрага анда өздүк курамга жаңы кызматтык жак үлгүсүндөгү автоунааны тапшырды. Бул учурда генерал-полковник чегара бөлүктөрүнүн заманбап техника жана курал жарак менен камсыздоо комитеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Ушул жерде кызмат кылган биздин жоокерлер мындан ары дагы элге журтка берилгендик менен кызматын өтөп, ак кызматын өтөйт деген ишеничтебиз. Жана сиздер өзүңүздөр биздин уставтарды, мыйзамдарды бузбастан ошонун алкагында чегаранын тилкесин толук так коргойт жана ошого ак кызмат кылат деген үмүтүбүз чоң. Эгерде кайсыл бир деңгээлде ошол үмүтүбүз акталбастан мыйзамды буза турган болсоңуздар, же болбосо уставтарды буза турган болсоңуздар, анда сиздер мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылууга милдеттүү болосуңар. Ошондуктан заставада иштеген ушул жерде кызмат кылган кызматкерлерге дагы бир жолу эскертип айтып кетемин. Андан сырткары бизде мына старший офицерлер турасыңар, баарыңарга эскертип айтып кетемин. Уставдык мамилелерди катуу кармагыла. Жанагы жаңы келген биздин жоокерлерибизге уставтан сырткары неуставное отношение деп коет. Ошондой маселелерди жакшылап карагыла командирлер. Жоокерлерибиздин көңүлү калбастан кызмат кылууга, андан тетирисинче кызмат кылууга ашыгып туруш керек. Мамлекетке кызмат кылган бул жоокерлерди кыйноо эмес. Мамлекетке кызмат кылган бул бири-бирине зордук зомбулук көрсөтүү эмес. Бул чынында мамлекетке кызмат кылуунун өзүнүн үлгүсү биздин бардык мыйзамдарыбызда жана уставтарыбызда көрсөтүлүп берилген. Ошону так сакташыңарды мен силерден талап этемин, командирлер, уктуңарбы? Ал эми солдаттар болсо, ошо уставдын негизинде командирлерди угуп, командирлердин берген тапшырмаларын так аткарып, мыйзамдын чегинде, уставдардын чегинде кызмат кылышыңарды силерге дагы талап этемин. Андан сырткары мына ушул жасалып берилген заставанын ар бир мүлкүн этият кылып колдонгула. Мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевдун биздин алдыбызга койгон тапшырмаларынын негизги маселелеринин бири мамлекеттин мүлкүн сарамжалдуу жана эффективдүү пайдалануу. Анан кийин бул мамлекеттик экен деп эле сындырганын сындырып, калтырганын калтырып кетпегиле экен. Баарын таза кармагыла. Ошондуктан сиздердин кызматыңарды мындан ары да жеңил болушуна, мындан ары дагы эффективдүү иштешиңерге мына ушинтип сиздерге заставаңарды жакшынакай кылып туруп ремонттоп, капиталдык ремонт өткүзүп бердик. Андан сырткары ошол ары бери барганда машинаңардан кыйналып жүрөсүңөр, аны биз билебиз. Ошондуктан сиздерге мына бир жаңы жак машинасын тапшырууга дагы келдик. Капитан Жолдошбеков кызматтык автоунаанын ачкысын алууга келди. Кутуктаймын. Денсаулыгы жакшы деген автоунаа. Жакшы белгилеген автоунаа. Гемен заставасы Кыргызстандын түндүк аймагындагы алгачкы модернизацияланган объектлердин бири. Бул заставанын реконструкциядан кийинки ачылыш аземи үстүбүздөгү жылдын 1-августунда өткөн. Имараттарда капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, жаңы инфраструктуралык объектилер курулган. Бул жерде кызмат өтөгөн чегарачылардын жашоосу жана көчүрмөн даярдыгы үчүн ыңгайлуу шарттардын баары түзүлгөн. УКМК төрагасынын 1-орун басары чегара кызматынын директору Абдикарим Алимбаев генерал-полковник Ташиевке жаңыланган заставаны толугу менен көрсөтүп тааныштырып чыкты. Койдун жүнү менен сону болду. Ошол кишине жакшы болот. Суукта кыйналбастан, биздин солдаттарыбызга өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүздүн жеке балдарыбызга мамиле кылышыбыз керек. Тамактары жакшы болуш керек, кийим-кечеги жакшы болуш керек, жаткан турган жери кызматы жакшы болуш керек. Мына ошондон кийин службага жакшы болот. Солдат. İşleri жақсы değil mi? Нормально. Арығырақ емес пе? Шүгүр ашында. Шүгүр ашында. Тамақ ашын қарайсың. Қайта өзінің уағымен беріп тұрам, ертең кечінде тренировка болып. Тамақ ашы довольство полностью бөлінген. Картош қолны бөлінген. Бәрі жетеді,
Гемин районунун Нур айылында жайгашкан Гемин заставасы 200 чакырымга жакын мамлекеттик чегара тилкенин кайтарылышына жооп берет. Бул тилкенин олуттуу бөлүгү тоолуу аймактардан жана Чүй дарыясынын нугунан өтөт. Мындай татаал аймакта кызмат өтөө үчүн техникалык жактан жакшы камсыздоо өтө маанилүү. Ийгиликтер болсун, ден соолукту жакшы жүргүлө, жакшы иштеп, макулбу? Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомуралиев, регион, Гемин району. Экедор.